мындай алып чечише албайлыбы? Бүгүнкү күндө биздин жарандар Абхаз армян автолору менен Бишкекте жүргөндө аларды эч ким штраф стоянка машинесин койгонго уруксаты жок. Туурабы? Койбош керек. Эгерде жаңы жылдын астында ошон президенттен ошондой, как это, амнистия болуп атса. Бул боюнча эмнеге анда бүгүн ошо кармалып эмнеге штраф стоянкага коюп атасыздар? Ортодо 2 ай өтүп кетпеди, срок 3 айдын ичинде чечилет дегенсиздер да. Бул боюнча Элмира Жылгарбековна, бул боюнча таможня кызматы иштейт. Ички иштер министрлиги бул эме боюнча биз только көмөк көрсөтөбүз. Ал машиналар боюнча таможнянын компетенциясы аларды териштиришет. Анда мен түшүнбөй жатам да. Макул, бирок бизде синхронизация бар да. Если мы амнистию объявили, тогда милиция не должна, гаишники автотранспорт менен иштеген биздин милиция кызматкерлери, ГАИ кызматкерлери анда машиналерди токтотуп штраф стоянкага киргизбейт, туурабы? Биз укук бузуулардагы каралган нарушениялар боюнча гана биз киргизебиз. Армян Абхаз автолору мыйзамсыз деп, ошого такап бүгүн штраф стоянка машиналерди жарандар машинесин койгонго милициянын укугу жок анда ГАИнин, туурабы? Биз жол коопсуздугундагы эрежелерди бузганы боюнча биз ошо мыйзамды бузса, именно сенин машинең армян же Абхаз машинеси деп ошол себеп менен койгонго уруксат жок, туурабы? Жок. Жанакы бүгүнкү күндө 1000ден ашык машина кармалганы бул таможня кызматкерлери компетенциясы, алардыга биз рейд учунда ГАИ кызматкерлери көмөк көрсөткөн, ошолор боюнча жанагы турган машиналар ошолор. Аларды чечимин таможня кызматкерлери чечет. Биз ага кийлишпейбиз. Мен анда суранат элем да, Алмаз Ахунжанович. Президент бирде айтат, өкмөт башкача айтат, таможня башкача иштейт, ортодо ГАИ башкача иштейт, рак, лебедь, щука болбой эле. Анда булардын баарын чыгартып эле. Амнистия болгондон кийин президенттин оозунан чыккан сөз да. И мартка чейин решение акыркы болмоюнча, тогда отпустите всех на свободу, имеется в виду машины отпустите. Зачем? Пени кете берет да, штрафтар кете берет да. Бул боюнча атайын тергөө кызматы териштирип атышат. Ал машиналардын баардыгы боюнча мыйзамдуу чечимдерин чыгарып эметишет. Жанакы 3 этапта жарлыкта көрсөтүлгөндөй, жакында биз ошол биринчи этабын баштайбыз, анан экинчи этап, үчүнчү этап менен бүт баардыгын мыйзамдаштырабыз. Бул жерде эч кандай өкмөт же болбосо тияк буяк деген ар кандай багытта иштеген жери жок. Бүт баардыгы тең жарлыкта көрсөтүлгөн. Жок, мен сизге күнөө койгон жокмун. Просто ошону элге тактап койсоңуздар туура болмок да. Машиналерин бошотуп эле койсоңуздар болмок да. Азыр эле менин коллегаларым суроолорду берди, жакшы эле, бирок сиз жакшы жооп бере албадыңыз да. Бүгүнкү күндө армян Абхаз машиналарын биз эмес, таможня кызматкерлери кармап атат. Биз жардам берип атабыз дедиңиз, а? Азыркы күндө ГАИ кызматкери Абхаз Армения машинасын токтотсо, жанында таможня кызматкерлери болбосо, стоянка апарып кармаганга укугу жокпу? Арсланбек Абдыкаимович, мен дагы айтып кетейин. Каттуураак айтып коесуз, боюнча таможня кызматынын компетенциясына кирет. Биздин ГАИ кызматкерлер эгерде совместный рейд жүргүзгөндө, план киргизилип жүргүзгөндө, алардын катышуусунда биз токтотуп беребиз. Алар болсо ошону материал текшерип туруп, өздөрү протокол эметип туруп киргизишет. Түшүндүм, мындай болду. ГАИ таможнянын кызматкери жок, ГАИ кызматкерлери биз андай иш мерчем жүргүзө албайбыз. Ошону ачык эле айтып коюңуз азыр, мына ушу ГАИ кызматкерлери таможнянын өкүлү жок, тосуп стоянка апарып койгонго укугу жок деп коюңуз, эл уксун да. Ошентип айттым сизге. Экинчи суроо, бүгүнкү күндө кармалган машиналар кимдин штраф стоянкасында турат? Таможнядынбы же МВДнынбы? Бүгүнкү күндө кармалган автотранспорттор бар, где-то 900 машина бар. Анын бардыгы тең таможнянын эмесинде турушат, стоянкасында турат. Ал боюнча таможня службасы өздөрүнүн териштүү иштерин жүргүзүп атат. Стоянканын баасы бир суткасына канча сом? Алардыкын кандай? Алардыкын биз айта албайбыз, алардыкы кандай содержаниясын эметет.
Мына азыр могу 1 марттан баштап ушул машиналарды оформить эткенге уруксат берилет деген маалымат кайсы тараптан тарап атат? Бул жана биздин урмат президенттин жарлыгын айтып кетпедим, 398 жарлыкта 31 декабрда каралган. Мунун өзүнүн процедурасы бар. 2 айдын ичинде де азыркы ведомстволук комиссия түзүлгөн, ошол боюнча иштер жүрүп атат. Өзүнүн суроо бар. 2 айдан кийин биз муну коомчулукка алып чыгабыз. Андан кийин процедура 1 айдан кийин биз ошол эмелерди карап, мыйзамдарды киргизе турган бардыгын, кандай өзгөртүүлөр болсо, мыйзам өзгөртүү болсо, биз анан сиздерге бияка сунушту алып келебиз. Жо 1 марттан дагы кийин узарып кетпейби? Жок, мен бул жерде жарлыктын аткарылышы боюнча 2 ай азыр өзүнүн сроктору бар, атайын процедурный часттары бар. Ошол каралат. 2 айдан кийин биз ошо жарлыктын негизинде иштеп чыккан эме сунуштарды коомчулукка чыгарылат. Ал болсо өзү коомчулукта каралып, обсуждение болуп, андан кийин мыйзамдаштыруу боюнча сиздерге парламентке алып чыгабыз. Өзүнүн процедурасы ошол каралат. Ошол оформить эткенде мына 1 марттан кийин Кудай буйруп оформить этип баштасак, 1 мартта деп айткан болбойт. 1 мартка дейин өзүнүн процедурасы бар. Жок, түшүнүп атам. Андан жылып кетиши мүмкүн ары беречи. Бирок ошондо могу стоянкада тургандарына штраф жазылабы, жазылбайбы? Штраф стоянкада турат да. Бул боюнча мен айтып кетейин, бул боюнча атайын тергөө мыйзамдуу жолдон карап атат. Ал жерде машиналардын эмесин тергөөнүн чечими негизинде болот. Бирок негизинен ушул штраф стоянкада турган машиналарды штрафын төлөтпөй эле койсоңуздар жакшы болот эле да. Эми мыйзам, сиздер чыгарып берген мыйзамдар бар, мыйзамдан алыс кете албайбыз. Ошого карата ал таможня, тергөө коопсуздук комитети карап атат болуш керек. Ошол жактардан чечимин карата, тергөөнүн чечимине карата болот да. Жо эртең суткасына 300 сомдон же 500 сомдон деп эсептесе, кыйла эле мына 3 ай турган машиналар өтө чоң сумма чыгып кетет да. Мына ошонусун алардын өздөрүнүн тергөө эмелеринде турат. Ал жерде таможня кандай чечет, алардын тартиби мен билбейт экен. Алар өздөрү чечим чыгарышат.